Bismillahirrahmanirrahim. Dayarmın. Assalamu alaikum. Dostlar, taqdir har bir adamды аргандай сындайт. Бирок ошол тагдырда дагы күтүлбөгөн белектер бар. Bir adam Microsoft компаниясына короо шыпыргыч болуп иштөө үчүн келет. Кардарлар бөлүмүндө ал бир топ суроолорго жооп берип, ар кандай кагаздарын толтуруп, акыр ишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эң аягында ага: "Сиз жумушка алындыңыз, бизге электрондук дарегиңизди таштап коюңуз, жумушка качан чыгуу керектигин билдиребиз" дейт. "Менде электрондук адрес эмес, компьютерде жок" дейт анда тигил адам. "Анда биз сизди жумушка ала албайбыз. Себеби интернет дүйнөсүндө эч кандай байланышыңыз, өзүңүздү тастыктаган маалыматтарыңыз жок тура" дейт тигилер. Ошентип орношо албай калган киши эшикке чыгат. Жанында болгону $10 калыптыр. Ойлонуп отуруп ал акчасына фермерден 10 килограмм помидор алып, үйлөрдү кыдырып сата баштайт. 2 сааттын ичинде акчасы 3 эсе көбөйөт. Ал эми 5 сааттын ичинде капиталы $60 болот. Мындай темп менен иштесе, жалданып иштөөнүн кереги жок экенин түшүнөт да, күндө эртең менен жаңы ишин берилүү менен аткара баштайт. Бир канча убакыттан кийин машина алат, сатуу иши жеңилдеп киреше сартат. Дагы бир топ убакыттан кийин жүк ташуучу машина сатып алат. Андан кийин дүкөн ачат. 5 жылдан кийин супермаркеттер түбүнүн ээси болуп, ишин кепилдикке алууну ойлойт. Сүйлөшүүлөрдөн кийин кепилдик агентствосунун агенти бардык келишимди түзүп, дагы жакшы сунуштар болсо билдирип туруу максатында электрондук адресин сурайт. "Менин электрондук адресим тургай, компьютеримде жок" дейт берки бир канча жыл илгерки жообун кайталап. "Кандайча? Ушундай ири масштабта ишкер болуп туруп, электрондук адресиңиз жокпу? Эгер сиздин электрондук адресиңиз болгондо, билесизби кандай мүмкүнчүлүктөрүңүз болмок?" Берки киши бир аз ойлонуп туруп, жылмаюу менен: "Анда мен Microsoft компаниясынын короо шыпыргычы болмокмун" деп жооп берет. Достор, биздин канал жаңы өз ишмердүүлүгүн баштады. Сиздерден жардам катары өтүнө турган жалгыз ишибиз бар. Ушул видеону көптөгөн досторуңуздарга, туугандарыңыздарга бөлүшүп, жана ошондой эле алдыдагы подписаться бөлүмүн басып, биздин видеолор менен алдын алда кабардар болуп туруңуздар. Демекчимин, буюрса баары жакшы болот.